Булар ретчиф деп коет, кызыл алмалар. Тиккен жылы алат экен. Бир түбүнө деле бир ящик толуп калып атыр. 40 тоннадай алдым. Жапыс жулганга да жакшы экен. Оңой болуп атыр абдан. Анткени булар карликовый алмалар экен да. Элдерге 30 сом, 40 сом болот, біз 50 сомдан саттык. Эзептеген жокпуз, жулуп атыр кепти, бүтүп алалы деп. Ушундайдан тигиш керек болот. Сорттор да жакшы экен. Ташы бир сон көрүп тургундар, мынакей чоң болду, кызыл, кочкул. Биз бүгүнкү берүүдө жапыз бойлуу алма бактын түшүмү жана кирешелүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Биздин бүгүнкү каармандар Кең Арал айылындагы Шабдановдордун үй бүлөсү. Аталган үй бүлө багбанчылыкка басым кылып, 2017 жылдан бери жарым жапыз бойлуу алманын түрүн өстүрүп келишет. Жакынкы 3 жылдан бери мол түшүм алышууда. Мурда Шабдановдордун үй бүлөсү кадимки узун бойлуу алма бак кылып келишкен. Кийин жаңыча иш баштайлы деп, алдыңкы багбандардын айтканын угуп, Толу Карлик тагыраагы жарым жапыз бойлуу алма өстүрүүгө өтүшкөн. 6 жыл мурун жасаган кадамдарына азыр сүйүнүшөт. Сербиянын көчөтү да бул. Ушудан тиксе болот да. Суу карган 4-5 жолу суу ичет. Өзү тиккен жылы алат экен. Тиккен жылы алат экен. Калибровкасы 2 калибровка экен, чистый. Тамыры майда, куурабайт экен да. Түшүмү жакшы. 17-жылдан башталып тиккен алып атыры буйруганын. Эми мурунку алмага караганда бул өзү жапыс жулганга да жакшы экен. Шады коюп, андай мындай убар болбойт экенсиң, жулу берет экенсиң. Жакын тигилет экен анын үстүнө мындай 1 метрден. Даамы жакшы, жаман эмес. Эч немеси жок. Бул мартка чейин, апрелге чейин туруп атыр, сакталып. Эзептеген жокпуз, жулуп атыр кепти, бүтүп алалы деп. 20-30 ашык рабочий иштеп атыр азыр. Көрдүңөр го. Элдер алма тиксе болот ушундайдан. Шарты кезде. Бурчактын жумушу көп экен. Чыгашасы көп. Техника бересиң, солярка бересиң, солярка деле азыр арзан эмес го. Аракет
Жакшы болгондо 50 тоннага чейин алып аттык башында. Жер күчтүү кезинде. Анан ал берден бир 2 гектардан ошону алса болот экен да, ошо түшүмдө. 40 тонна, 50 тоннаны 2 гектардан алса болот экен. Фасолго караганда жумушу жеңил, затратасы азыраак, жеңил сактап сатса болот. Баазы кезде азыр деле мисалы 50 сомдон сурап атырмын. Чалып атат телефон менен. 50 сомдон бересиң да, жок азыр коюп атырмын деп. Багбан алманы азыр сатпайт. Жылына муздак жерде сактап, жазында кымбат баада сатат. Анын үстүнө аталган алма дагы жакшы сакталат. Булар 2017 тигилген. 2017 тигилди. Анан 2019 бир 4-5 тонна алдык. Анан 20-жылы 10 тоннадай алдык. Анан былтыр бир 30-40 тоннадай алдык. Быйыл түшүм кандай? Анан быйыл жакшы, Кудайга шүгүр, ящиктер түгөм калды, коробкаларыбыз түгөм калды. Иштеп атабыз, терип атабыз, ташып атабыз. Сактап атасыздар да. Холодильниктерге коюп атабыз, холодильникке. Эми азыр 40 сом тегереги болуп атат, 50 сомдон сурап атат, арзан, ал баада азыр сатпайбыз. 70 сом болгондо, 80 сом болгондо сатабыз. Бул алмалардын сапаты жакшы. Берки алмалардан 10 сом, 20 сом өйдө болот. Жайында саттым, мисалы үчүн 50 сомдон саттым. Берки алмалар, жайкы алмалар элдердики 30 сом, 40 сом болот, біз 50 сомдон саттык. Алмурттарын ошондой 35-40 сом болот, біз 50 сомдон саттык. Өзү алмурттарды, жайкы алмаларды өзбектер алып кетип атты Өзбекстанга. Булар эми кардар келсе кагына алзалды бере беребиз. Баазы келишсе, өзбектер алып кетип атыр, кыргыздар алып кетип атыр, Казакстан алып кетет, Бишкек алып кетет, ар кандай ушул жерден сатып жүрөбүз. Алма бышканда терип жетишүү үчүн багбандар жылына жумушчу жалдап тердиришет. Жумушчулар дагы мындагы алмаларга кызыгып, колдон келип шарт болсо, ушундай алма кылууну өздөрү дагы көздөп жатышат. Коробкадан келип ушундагы алмаларды терип, жакшы Кудайга шүгүр. Дыйкандан баягы элимгегин жер жебейт деп коет го, анысыкандай Кудайга шүгүр. Дал баштап күч күрөш болуп мунугу алмаларды терип жатабыз. Биз баягы акыга жүргөн эмебиз. Күнүгө 1000 сом дейт, а? Күндө 1000 сомдон жакшы эле, Кудайга шүгүр. Алма терүү оңойбу, кыйынбы? Оңой, жакшы. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Эң сонун оңой болуп атыр абдан. Анткени булар карликовый алмалар